Ал эми дават боюнча мен билесизби, президенттин аппаратында дин маселесин карайт болчумун. Ошо дин маселесин карагандыгым үчүн атайын ичинен иликтейин деп даватка чыгып көрбөм. Эртең бүрсүн президент сурап калса, түкүн айтты, баланы айтты дебей, ичинен көрөйүн деп. Барып мен эч бир жамандыгын көрбөдүм да. Канча адам менен сүйлөштүм, арасында байы бар, бийи бар, бандити бар, алкоголиги бар, наркоманы бар. Бир да адам бекерге чыгып деп бир да айткан жок. Сону турбайбы? Жан дүйнөм жаңырып калды. Көңүлүм тынчып калды, жүрөгүм мемиреп калды. Мындай кечирим келип калды. Ата-энеме барып кызмат кылам, колун өбөм дегендер келет үч эле күндө. Анан балким мен ушу бирдекесин байкабай жүргөндүрмүн деп быйыл атайын Пакистанга барып келбедим. Ичинен көрөйүн деп. Иштимайга да катыштым, атайын 40 күн даватты ачып келдим. Билесизби, бул жөн эле жылып жүргөн медресе экен, мектеп экен. Үйдө отурсаң эмес, телефон чукулайсың, аны сүйлөшөсүң, достор менен чай ичесиң, тойго барасың, футбол көрөсүң, бой бес правил көрөсүң. Ал жакта күнүгө эртең менен багымдап баяндап коет, дагы бир алым чыгып сүйлөп берет. Андан кийин талимде китеп окуйсуң, андан кийин тажвид коет, жана жаттагандарыңдын произношенияларын тактайт экенсиң. Анан 6 сыпат деп коет, эң мыкты 6 сыпатты мындай чечмелеп беришет да алымдар. Андан кийин дагы хадистерди окуйсуң. Ошондон кийин тамак ичип алып, өз алдыңа отуруп алып бирдекелерди жаттайсың, музакара деп коет экен. Алымдар келет экен дагы сага бирдекелерди айтып берет. Ошолорду бириңе бирин кайталап бересиң. Дуа жаттайсың, аят жаттайсың, анан өзүңчө китеп окуйсуң. Андан кийин элди кыдырат экенсиң, баягы гаш деп тыкылдатыпчы. Ошо тыкылдатып жүрүп, дагыбачылар кимдер табылат билесизби? Сизге жакпайт, буга жакпайт, бирок арасынан алар алкастар табылат экен, наркомандар табылат экен, стрессте отургандар табылат экен, күн сайын аял урган зулумдар табылат экен, ата-энесин какшаткан акмактар табылат экен. Алар мына буларды алып кеткилечи деп, ошолор кайра жашоого келип атпайбы? Боңуздорду алып кетип 40 күн, 4 айда кадимки турмушуна кайтышына себеп болгон ушул дават экен да. Анан айтып атпайбы бирөө, эмеле тыкылдатпай калды эшигибизди дейт мына Кыргызстанда бирөө. Закон чыга элек деле. Мурда дейт мындай ыймансыз болуп калганда келип тыкылдатып мешитке жүрүңүз десем, мындай жанданып калчу эле. Азыр мен ыйман уштап баракат деп атпайбы. Ошентип отуруп анан 40 күндө канча адамдар менен тааныштык. Чет өлкөлүк, Африкалыгы бар, Америкалыгы бар, Европалыгы бар. Сапаттарын үйрөнүп келдик, өстүк, өндүк. Андан кийин келдим. Андан бери деле мындай 1 айдан ашык өтүп калдык. Ирактан деле эчтеке кыла алган жокмун да. Ошон үчүн убактыңа береке берет экен, ырысыңа береке берет экен. Дүйнөнү таанып экенсиң, көзүң ачылат экен, анан кичпейлик көрүнөт экенсиң. Бирөөнүн эшигине барып тыкылдаткан адамды теке бергени сындырат экен. Ал чыгып сөгүп коюшу мүмкүн, урушуп коюшу мүмкүн. Ошондо дагы жаман ойбой кетиш керек да. Бир аз кызгат болгондой келип окшойм. Эшигин ачпай койсо, балким намаз окуп атат деп, ичиңден жакшы үндөйт экен да бул. Анан тыкылдатып атканда дагы ачылганда үйдүн ичиги көрүп калбасын. Бул жакта тургула деп ошондон бери үйрөтөт экен. Айтор даваттан бир эч бир жамандык көргөн эмес Кыргыз. Жакшылык гана көрдү. Канча бандиттер адам болду. Мына балыкчы шаары аябай тентектердин шаары эле дейт да. Эми азыр караңыз, бүт такыба жигиттердин баары ошол жерде. Анан киши өлтүрүп, кишини ишке сайып, тоноп талап жүргөн чөптү сакалын коюп алып даватка чыгып, адамдар жакшылыкка чакыра берсин. Анын эмнеси жаман? Кудай буйрса баары жакшы болот.